Саламатсызбы, Нуржана Кадыровна. Биз физика адистигинин F119 тайпасынын студенттери онлайн сабакта берилген тапшырмалардын негизинде жана бүгүн 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп окуу күнүнө карата «Китеп билим булагы» деген темада видео слайд жасадык. Китеп билим булагы. Адамзат ойлоп тапкан эң сонун табылга. Китеп окуп жатып биз ажайып кооз дүйнөгө сүңгүп киребиз. Каармандар менен кошо бүйүр кызыткан окуяларга, ак менен каранын, жакшылык менен жамандыктын кармашына күбө болобуз. Кызыктуу саякатка аттанабыз, эркиндиктерге шыктанабыз. Китеп элдин бай мурастарын муундан муунга өткөрүп берип, бизди каныккан күчтүү инсан болууга, эң кыйын татаал сыноолорду татыктуу өтүүгө көмөктөшөт. Китеп биздин досубуз, акыл кошчубуз жана жардамчыбыз. Саламатсызбы, Нуржана Кадыровна. Мен бүгүн Чыңгыз Айтматовдун Акжан Чаканангемисин окудум. Автор бул Чаканангеми аркылуу жаңы заманда жаңы мүнөздөгү жана көз караштагы жаңы муун калыптанып, жаңыча мамилелер орун ала баштагандыгын Саадат, Касымжан, Зейнепка, Төкө карыялар аркылуу көрсөтүп кеткен. Адамдар чыгармаларды, китептерди көп окуганы сайын дүйнөгө болгон көз караштары калыптанат жана сөзгө чечендиги жогорулайт. Китеп адамдын эң жакын досу болуп эсептелет. Китеп тууралуу ата-бабаларыбыз, окумуштуулар учкул сөздөрдү айтып кетишкен. Мисалы, китеп окуганга убакыт тапкан адам эң бактылуу адам. Көп окусаң алысты көрөсүң. Мен Мусабекова Нурия. Менин бүгүнкү окуган китебим Нуржигит Кадырбековдун «Эмне үчүн китеп окуш керек» деген китеби болду. Чындыгында эмне үчүн китеп окушубуз керек деген суроого мен да ойлонуп калдым. Акырында бул китепти окуп жатканда көңүлүмө бир гана сөз ушунчалык жакын сезилди. Ал сөз китеп табагында жыгач болгон. Чындыгында китеп табагында жыгач болгон. Ал көптөгөн жолдорду басып, көптөгөн кыйынчылыктар менен кагаз болуп чыккан. Биз дагы көптөгөн жолдорду басып, көптөгөн кыйынчылыктарга чыдап, китепти көп окуп, илимдүү болсок, биз дагы өзүбүздүн кыялданган ийгиликтерге жетебиз деген ойдомун. Мен Байдулаева Бегмай. Бүгүн мен Ал Токонбаевдин Жарал жүрөк аттуу чыгармасын окудум. Жана ал чыгармадан мен өзүмө барга шүгүр кылып, жокко каниет кылып жашоону, сабырдуулукту үйрөндүм. Китеп боюнча учкул сөздөрдөн айта кетсем, чыныгы мыкты китеп аларды окуп, маани маңызына жетүүгө арзыйт. Ал эми өз акыл эсиңди тандабай эле туруп, керексиз китептерди шыкай берүү. Бул демек күчүңдүн канат бутагын кайрып, ал тургай өзүңө зыян келтирет, деп Геранко айткан. Мен F119 тайпасынын студенти Таирова Айсулуу. Берилген тапшырманын негизинде Нуржигит Кадырбековдун «Эсине кайткан Роза» аттуу китебин окуп чыктым. Мындан мен сабак алдым: жашоодо туура жолдо, туура багытта жашоону. Китеп жөнүндө учкул сөз айта турган болсом, жашоодо кызык китептер көп, бирок алар окуй билгендер үчүн гана мыкты, деп айткан Писарев. Мен Асан кызы Наздана Чыңгыз Айтматовдун «Атадан калган туяк» аңгемесин окудум. Бул аңгеме кыргыз айылдарынын биринде Жесир апасынын колунда чоңойгон кичинекей баланын өзүнүн атасына болгон сагынычын, кусалыгын чагылдырган аңгеме. Бул аңгеме мага трагедиялуулугу менен жагып, өтө чоң таасир калтырды. Китеп бул өзүнүн баа жеткис жүгүн жүктөп алып, кылдаттык менен мезгилдин толкунун жиреп, укумдан тукумга карай багыт алган ойдун кемеси. Фрэнсис Бэкон айткан. Мен Акылбек кызы Сезим бүгүн Нуржигит Кадырбековдун «Эсине кайткан Роза» чыгармасын окуп аягына чыгардым. Бул китепти мындай атап калышымдын себеби, мунун ичиндеги бир аңгемеде бир үй бүлөлүү жигит бала кезинде сүйгөн кызына гүл алып баратып, ал гүлү кандайдыр бир себептер менен сүйгөн кызынын колуна эмес, өмүрлүк түгөйүнүн колуна тиет. Мына ошондуктан бул китеп «Эсине кайткан Роза» деп аталып калса керек. Мындан сырткары бул китептин ичинде мекенди сүйүү, ынтымак, ырыскы маселелери козголгон бир нече аңгемелер камтылган. Бул китеп менде өзгөчө таасир калтырды. Анткени бул китептин ичиндеги ар бир аңгеме өзүбүздүн эле турмушубуздан, жашообуздан алынып жазылган аңгемелер экен.
Китеп өмүрдүн караңгы жолунда адамга нур тартуулаган жумуктоодой шамчыраак деп латвиялык жазуучу, драматург Андрей Мартынович Упик бекеринен айтпаса керек.